2026-жылдын башынан тартып Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын Манас бажысынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин багин заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте психотроптук заттарды жана күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди Кыргыз Республикасынын аймагына мыйзамсыз ташып кирүүгө жасалган бир катар аракеттерге бөгөт коюшту. Ыкчам алдын алуу иш-чараларынын жүрүшүндө 14 чет өлкөлүк жаран кармалды. Пакистан Ислам Республикасынан 6, Индия Республикасынан 4, Бангладеш Эл Республикасынан 3 жана Америка Кошмо Штаттарынан 1 жараны. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн курамында психотроптук заттарды жана күчтүү таасир этүүчү компоненттерди камтыган 600 таблетка, 150 капсула жана спрей түрүндөгү 10 дары каражаты алынган. Учурда аныкталган бардык фактылар боюнча укук бузуулардын бардык жагдайларын, ошондой эле тыюу салынган заттардын мыйзамсыз ташып келүү каналдарын аныктоого багытталган тергөө жана процесстик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик бажы кызматы баги заттардын, психотроптук заттардын жана күчтүү таасир этүүчү дары-дармектердин мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы системалуу иштерди улантууда. МБК эскертет, баги заттарды, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун, прекурсорлорун жана күчтүү таасир этүүчү заттарды мыйзамсыз алып сактоо, ташуу, даярдоо, сатуу жана башка мыйзамсыз аракеттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопко тартылууга алып келет.